озо кармайбыз. 30 күндүн өткөрөбүз балмайсыз. Оз ачканда суунун билип кадырын, 30 түндүн акыретке арнайбыз. Эрип бүтсүн көңүлдүн кир муздары, Кудай берген мүмкүнчүлүк бул дагы. Куттуу болсун бир жылда бир жылмайган, кереметтүү бүт айлардын султаны. Кызмат кылып бүт өмүрүн арнаган, кыйшайбастан түз ташталып аргадан. Күн ысыкта Алла үчүн талыкпай, кабыл болсун орозобуз кармаган. Улуу Рамазан айында барыңыздарга амандык тилөө менен амандашмакчымын. Аман болуңуздар. Рамазандагы тилектериңиздер кабыл болсун. Бир жолу 3-4 адам отуруп байлыктарыбызды санайбыз дейт экен. Эртең кечинде жолугалы дагы кимдин байлыгы көп көрөлү дейт. Бирөө айтат экен, менин байлыгыма эч кимдики жетпейт. Дүйнө жүзүндөгү байлыктар жетпейт десе, аны көрө жатабыз дейт. Ошентип эртеси чогулганда берки экөө санайт экен. Менин мынча машинем бар, менин мынча үйүм бар, мынча тигиндей андай мындай дейт экен. Үчүнчүсү жылмайып туруп айтат экен, менин байлыгым бул өмүр бою жана акыретте дагы сүйүнчү бере турган намаздарым дейт экен. Намаз бул береке экен, намаз бул нур экен. Бүгүнкү темабыз дагы ушу Рамазандагы окула турган намаздар жана айрыкча таравих намазы жөнүндө болмокчу. Ordo Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз.
Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Алакан жайып, Кудайга жалынган ар бир тилектерибиз кабыл болсун. Аман болуңуздар. Бүгүнкү мейманыбыз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы Билал Ажы Сайпиев. Кош келипсиз. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Биз бүгүнкү темада сизге айткым келип аткан нерсе, орозо келгенден баштап мынакей таравих намаздарын окуп аткан мезгилибиз. Ушул билген бар, билбеген бар дегендей таравих намазынын бир фазилеттери дейбиз, мындай сооптору дейбиз, пайдалуулары дейбиз. Ушул жөнүндө бир кенен айтып берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандарым, албетте орозо айы бул айлардын эң жакшысы, эң берекелүү, эң мыктысы. Бардыгыңыздардын туткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылган болсун. Ал эми таравих маселесине келе турган болсок, бул таравих намазы орозого эртең орозо кармайбыз деген күндөн баштап бир күн мурда орозонун түнү башталат. Бул сүннөт муаккада деп коет, бекемделген сүннөт. Бул таравих намазыны жамаат менен мечитте окуса да соогу көп болот, үйдө окуса да болот. Аялдар көбүнчө мечитке бара албай, үйдө окуса да болот. Бунун сүннөт болуп калышынын себеби Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда, ошол орозо учурунда алгачкы орозонун 3-чү күнү, анан 5-чү күнү, анан 7-чү күнү, анан 20-чы күнү чыгып Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату ва саллам ошол таравих намазыны окуган жамаат менен. Кийин сахаба икрамдар мына ушул таравих намазыны парыз кылып албасын, аларга түйшүк болуп калбасын деп Пайгамбарыбыз калган күндөрү үйүндө окуган. Мына ушул себептен кийин келип Умар разияллаху анхунун экинчи халиф болгон Умардын мезгилинде бул кайрадан жандалган. Эми тарыхына кайтып келе турган болсок, көп китептерде бунун фазилеттерин, соопторун айткан. Таравих жөнүндө өтө сөз көп. Мисалы үчүн Нурул Изах деген китептин шархында ушундай хашиясында айткан, ким 20 рекет намазды окуса, ким мындай, бул жерде мындай деген жазуу бар. Нурул Изах деген китептин шархында ким 20 рекет таравихке ишенбесе, ал адашууга учурайт деген жери бар. Дагы бир чоң китептерде айткан 20 рекет таравих намазынын сообу 20 000 өткөн күнөөнү кечирет деген жерлери бар экен. Дагы китептерге карап көрө турган болсок, Азирети Умар разияллаху анху негизи эле Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Умар жөнүндө көп жакшы сөздөрдү айтканда, тарыхта Умар адилеттүү падыша деп да калып кеткен. Мына ушул Умар разияллаху анхунун Пайгамбарыбыздын айткан боюнча күндөрдүн бир күнүндө орозонун күнү эле дейт, Умар разияллаху анху ифтар кылып, курсагын тойгозгондон кийин анан намаз окуп, ушул 20 рекет намаз окуп, анан жамаат менен окушуп, анан Пайгамбарыбызга бул кабарды жеткиришкен экен да. Анан Пайгамбарыбыз абдан жакшы амал экен деп койгон жери да бар экен да. Кийин бул Умар разияллаху анхунун дилиге Алла салган илхамдын аркасынан пайда болгон сүннөт, муну Пайгамбарыбыз колдогон деген дагы риваяттар бар экен да. Пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин Умар разияллаху анхунун доорунда өзү халиф болуп, падыша болуп турган кезде
elderdi çoğultup meçitте 20 reketten namaz okuşa başlagan. Emne üçün degende бұл 20 rekette her bir reketke bir paradan Kur'an okulat, 30 günde 30 para Kur'an толық uğulat. Bunun dağın bir manisi rivayetlarda keletken Umar razıyallahu anhu'nun doğrunda bir kişi künö jasap koyat eken. Zina işini kılıp künö jasap koyganda Umar razıyallahu anhu emne üçün uşul işti kıldın, bilbeyt bilen Kur'an'da kanday jogorku dengeldegi jaza var bunun üçün degende bilsem kılbayt elem degen bir жалынған сөзі Умардың жүрегіне ушундай bir катуу тиет экен да. Анан Умар разıyallahu anh фатва чыгарат, 30 para Kur'an'ды 30 күндүк орозодо толук угуп таравихке кошкула депчи. Мына ушундан баштап 30 para Kur'an окулуп калды. Эми Kur'an'ды карап көрсөңүз, "Вазаккир фа инна зикра танфаул муъминин" деген аят бар. Эскерткин, эскертүү момун мусулмандарга жашоосунда пайда берет дейт. Эми Kur'an'da эмнесин эскертебиз? Kur'an'ın içini açıp görsek, özü Kur'an başından ayağıyla 5 ile mazmun turat. Birinci mazmunu tavhid dep koyat, жалгыз Allah Taala. Allah'ın özüne, barlığına jana birligine gana sıyınu. Uşul jönündө ayattар түшкөн. Algaçkı İslam'da. Anan ekinçisi Risala dep koyat, Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın çınıgı peygamber ekendigi jönündө. Ustaz körbөгөн Cebrail Aleyhissalam Allah'dan tüs kavar alıp gelgen peygamber ekendigi jönündө ayatlar var da, ekinci mazmunda. Alemi üçüncüsünde Kısasul Anbiya dep koyat, 25 peygamberdin toluk ömür bayanı жазылган. Mına uşul Kur'an'ın 3 negizi. Alemi törtüncüsü Al Cennatu van Naru kilahuma hakkun. Beyiş menen tozok, bunun ököü teң çındık. Mana uşul beyiş menen tozok jönündө Kur'an'da aytat. Bul törtövü, bular ne? İmani meseleler. Alemi öküm meseleleri negizinen Madina şaharında түшкөн. Akırkı Kur'an'da түшкөн bardık ayatlar öküm. Bul jerde araqtın aram ekendigi, zınanın aram ekendigi, kişinin kanını tögüp aram ekendigi, çoçkonun eti aram, prosentke akça alуу aram. Mana uşunun bardığı Kur'an'ın 5. mazmununa kamtılgan da. Eğer musulman adam balası jön ele жүрүp ушундай нерселерден кабары жок, укпаса, жахил адамдардан айырмасы жок болуп калат. Умар разıyallahu anhu'nun bir pikiri adamlarga жыл сайын Kur'an'ın mazmunun başından ayağına uqturup durуу үчүн ошол 30 para Kur'an'da ошол таравиде окуш бизге сүннөт болуп калган да. Ошол кечирес таравих намазында 30 para Kur'an окулуп атпайбы? Бирок ал сүннөт окулбайт эле кыска сүрөлөрмө окуса болот да. Ошолор. Ал эми кары окуй турган имамдар жок болсо, карылар жок болсо, бизге ошол акыркы Алам тара кайфа фаала раббука би асхабил фил деген сүрөдөн баштап, акыркы Нас сүрөсүнө чейин ар бир рекетке кошуп 20 рекетти окуп койсок болот. Бул бизге. Эгерде такыр эле жайлоодо жашап, же бир тоодо, же бир кыштоолордо жашаган адамдар семьясы менен таравих намазы окугусу келип атат. Ал эми булар үчүн билген сүрөсү, Ихлас сүрөсү, Нас сүрөсү, кайсы сүрөлөрдү билсе окуп, бала бакыралар менен ошол таравих намазы окуса болот. Эми бул таравих намазын окуп калыш себеби кандай? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак хадиси бар. Бүт эле китептерде бар, Абу Давудда да бар, Муслимде да бар. Мында айтылат: "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambihi" деген. Kimde kim momun musulman oroza ayında orozonu Allah'a işenip bere turgan soopторго толук işenip okusa ötken günölerini Allah Taala keçiret degende. Mana uşul ele hadistin dagın men qama Ramadana, kim namazdı turguzup orozoda tünkü ibadatı kılsa degen dagın mazmundagı hadisleri var eken. Mana uşunda aytışat, oroza ayının kündüzgü günü parz bolsa, tünkü ibadatı sünnet bolup kaldı. Emi kanday tarikada okulat dese, albatta biz meçitke barsak, birinci niyet kıldık, 4 reket, taravih namazını okuğanga, uyudum uşul imamga kalыс Allah üçün dep kulak kağıp uyup namaz okuyubuz.
Мында эки рекеттен окуса да болот. Эки рекеттен окуганда пайдасы, таква адамдар эки рекеттен окуйт экен, пайдасы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламга дуруд, шариф, саламаттар көбүрөөк айтылат экен да. Анан кээ бир адамдар экиге бөлүп окугандар да бар экен, бирок карахияты бар дептир. Мынтип окуп койгон бул адамдарга көп эме алып келет экен, оорчулук алып келет экен да. Ал эми мустахаб амалдарынан таравих намазында узунураак сүрөлөрдү окуп, көбүрөөк кыямда турган бул мустахаб, жакшыраак болот да. Ана эми ошонун үчүн бул Умар разияллаху анхунун пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ал киши жөнүндө айткан, менден кийин пайгамбар келбейт. Эгер пайгамбар келгенде Умар пайгамбар болмок деген. Эмне үчүн десе, Умар разияллаху анхунун адилеттүүлүгү өтө жогору болгон экен да. Мана Куранды ичине окуп көрсөңүздөр, баягы арактын арам болушунун этап менен болуп кел жатканда, эң аягында ошол ызы чуу чыгып, эме болгондо Умар разияллаху анху Алла Таала ушул Куранды арам эле кылып койсо болмок деген сөзүнүн берекеси менен Аллах субханала ва таала Жабраил периштеден аракты арам кылып пайгамбарыбызга түшүргөн да. Ажыке, ушул арак деген жерден токтоп туралы. Кесиптешим даярдаган тасмага убакыт берсек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам 3-4 күн таравини жамаат менен окуп, кийин үйүнөн чыккан эмес. Себебин сураганда мындай деп буйрду: Тарави намазынын силерге фарз болуусунан корккондугум үчүн үйдөн чыкпадым. Таравинин 20 рекет болуусу жамаат менен окулуусу хадиси шариф менен билдирилген. Сүннөт экендиги сахабалардын ижмасы менен бекитилген. Пайгамбарыбыз таравини 8, 12, 20 рекеттен окуган. Азирети Ибн Аббас мындайча билдирген: Алланын элчиси алейхиссалам куптандан кийин витрден мурда 20 рекет намаз окугандан кийин мындай деп буйрду: Рамазанда 20 рекет тарави намазын окуган адамдын 20 000 күнөөсү кечирилет. Бир хадисте мындай деп айтылат: Кимде ким Рамазанда ишенип жана сообун ойлоп тарави намазын окуса, өткөн күнөөлөрү кечирилет. Тарави куптан намазынан кийин окулат. Куптандан мурда окулса, аны кайра окуу керек. Тарави намазынын жамаат менен окулуусу кифая сүннөт. Башкача айтканда, бир адамдар көп жашаган жерде жамаат менен окулса, калгандары үйүндө окуса сүннөт орундалган болот. Тарави намазын жалгыз окуса да болот. Ушундай тыныгуудан кийин тилиңизге Кудай Таала береке берсин деп улай берели. Кээ бир адамдарыбыз бар, 5 убак намаз окубайт, бирок орозого сүйүүсү болгон үчүн орозого армайт, анан ушу таравих намазга барышат да. Ушу 30 күн таравих намазга катышат да, 5 убак намаз кийин окубай калышат. Сурап калсаң, мен таравих намаз окугам деп мындай сыймыктар менен айткандар бар да. Чындап эле таравих намазга катышкандардын сообу айтып өттүңүз. Анан барбай калгандар кандай болот? Билип барбай калгандар, билбей барбай калгандар. Таравих маселеси өзү негизи сүннөт. Сүннөт болгондон кийин, эгерде сиз таравих намазга барсаңыз, имам окуп аткан экен. Сиз барган жерден биринчи парзын окуйсуз. Парыздан кийин 2 рекет сүннөт болот. Куптан намазын сүннөтү окуп, андан кийин имамга уюйсуз. Уюган кезде имамдын 4 рекет таравих намазынын эң акыркы 1 рекетине гана жетишип калдыңыз. Ал кезде имам салам бергенден кийин сиз салам бербестен туруп 3 рекет калып кеткен сүннөт таравихти бүтүрөсүз. Ал эми бул сизге эмне болуп калат? Мойнуңузга парз болуп калат бүтүрүш. Ал эми жетпей калган 20 рекеттин 10 рекетине жетпей калдыңыз, 16 рекетине жетпей калдыңыз, акыркы 4 рекетине эле жетип калган болсоңуз, башында жетпей калган рекеттер казасы окулбайт. Казасы окулбайт. Албетте бул сүннөт намаз болгондуктан негизи өкүмү жамаат менен окуу сүннөт кифая деп коет. Ал эми таравих намазынын өзү сүннөт муаккада да. Үйдө окуган адамдар үчүн кээ бир таква адамдар бар, мечитте барып бир пара Куранды ал жактан окуп келсе, өзү билсе, үй бүлөсүнө ошол семьясыга дагы таравих намаз окуп берет. Ошентип бул жактан бир пара, мечиттен бир пара, күндүз күндө дагы бир пара окуп, 30 күндүн ичинде 30 параны 3 жолу катым кылган таква адамдар бар. Биз билгендерденчи.
Мына ошонун үчүн эми баягы аны кой, муну кой, Кудайыма башты кой деп, адам эгер үйрөнчүк боло турган болсо, 5 вакыт намазга эми жыгылып баштаган болсо, убактылуу толук үйрөнүп алганга чейин ошол баягы жамаат чогулган жерлерде барып таравих намазын окуп турса, бул пайда болот, зыяны болбойт. Жакшылыкты кыла бериш керек колдон келишинчечи. 5 вакыт намаз окуй албаган киши деле таравихке барып, эгер 20 рекет окуса, Алла Таалам буга жүрөгүнө кызыгуу салат, жамаатты көрүп, окусам болот экен, ушулардан кайсыл жерим кем, Алла кабыл кылса мен деле күчүм жетет экен, колумдан келет экен деп кызыгуу пайда болуп, улантып кетет буюрса. Элдин арасында мындай сөз бар да, Кудайдан коркпош керек, Кудайды сүйүш керек дегендер бар. Негизи эле коркуу Кудайдан кандай түшүнүп бере аласыз? Мисалы үчүн мен намаз окубай эле Кудайдан корком дегендер бар да. Эми Муржия, ана Му'тазила деген эки агым бар. Булар кескин түрдө айтат. Инна хасанатана макбулатун ва сайяатана магфуратун деп. Биздин жакшылыктарыбызды Кудай кабыл кылган, биздин күнөөлөрүбүздү Кудай кечкен деп айтат да. Биздин ахлы сүннат вал жамааттын акыйдасы боюнча биз антып айтканга болбойт. Себеби иннамал амал ю'табару алал хаватим дейт. Ар бир иштин акыркы сааттары, акыркы минуттары эске алынат да. Бир адам өмүр бою мусулман болуп жашап, акыркы жылдары капырга айланып кетиши да мүмкүн да. Бир адам өмүр бою капыр болуп жашап, акыркы жылдарыны таква момун болуп өтүп кетиши да мүмкүн да. Ошон үчүн акыркы күндү, баягы чөжөнү күздө санайт дейт го, ошого этибар кылынат, көңүл алынат да. Биздин аалымдар айтышат, эгер бир киши таква болуп, Кудайдан коркуп, бейишинен үмүт кылып, тозоктон коркуп, өмүр өткүчө күнөө иш кылбастан колунан келишинче элге жакшылык жардамдарын берип өткөн болсо, таква 5 вакыт намаз, 30 күн орозо өтүп кеткенден кийин сөзсүз Алла Таалам бул кишинин күнөөлөрүн кечирет, кылган жакшылык амалдарыны соогуну берип, бейишине киргизет деген ишеним менен биздин ахлы сүннат вал жамаат акыйда кылат да. Мына ошонун үчүн мен таптазамын, намаз окубасам дагы Кудайдан корком деген, бул корккону жакшы, бирок намаз бунун мойнундагы парыз да. Ал кулчулукту билдирет. Корккон адам Кудайдан намаз окуш керек да. Ошол таравих намазынын ичинде мындай кылбай турган нерселер, адашып, ушуну кылбаса жакшы болот деген кеңештериңиз барбы? Таравих намазынын ичинде албетте кылбай турган нерселер, кайсы нерселер? Бизде адатка айланып калган. 8 рекет окугандан кийин мечиттен жарымы кетип калышы мүмкүн. Же болбосо таравих намаз 8 эле рекет деген түшүнүктөгү адамдар да бар да. Анан же болбосо 4 рекет окуп бүткөндөн кийин бир чекеге отуруп, бир топко чейин намаз башталса дагы отура берет да. Мына ушул нерселерди кылбай турган нерселер. Себеп бизде Кыргызстанда жалпы дээрлик бардык мечиттерде Ханафи мазхабты кармагандыгы үчүн 20 рекет толук таравих намаз окулат. Ал эми Шафии мазхабында ошо 8 рекет окугандыктан кээ бир адамдар айырмасын билбейт да. Шафии мазхабтагылар кимдер? Баягы Ханафи мазхабтагылар кимдер деп. Алар баягы дагы өздөрүнүн далилине сөйөнүп, пайгамбарыбыз 8 рекетте окуган, калган 12 рекетин үйдө окуган деген да. Бирок үйдө окугандан көрө баягы жамаат менен биротоло 20 рекет окуп болгон сообу көбүрөөк болот. Андан экинчиси намаз, таравих намаздары окулуп аткан мезгилде ошол имам баштаганда намазга уюш керек. Имам эки жака салам бергенден кийин тыныгуу болот. Ал тыныгууда өзүнүн атайын окуй турган таспихтери бар. Субханазил мүлкү вал малакут, субханазил иззати вал азамати вал кудрати вал кибрияи вал жабарут, субханал маликил хайи лази ла янаму ва ла ямут, суббухун куддусур раббуна ва раббул малаикату вар рух, ла илаха иллаллаху настагфируллах, насалукал джанната ва наудука бика минан нар деген бул таспих. Бул 27 күн айтылгандан кийин акыркы 3 күнүнө Субханал ханнанил маннан деп коштошу ал-вада деген таспих окулат. Албетте бул баягы кадыр түнүнөн баштап аягына чейин, айт күнүнө чейин да. Бул таспихтерди билбеген карапайым кээ бир
Tasbihlerdi bilbegen karapayım el tahlil aytsa bolot. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Je bolsun paygambarımızga salavat aytsa. Kebir jerlerde, mına Kırgızstanda ustazdar ar 4 reketten keyin hadis okup berip, je bolbosam vaaz kılıp beret da. Mana uşul namazdın öz ele taravih degen söz, es alуу degen söz. Ar 4 reketten keyin es alıp durуу bul sünnetте. Bizde mi bayağı parız namazları saparga çıkkanda жеңилдик берилет эмеспи кыскарт окугула деп. Сапарда адам таравихти кандай кыскартса болот? Albatta, saparda negizi 4 reketli farz namazlar 2 reketke kıskarat. Cuma namaz musafir adamga farz emes. Al uyünde bargan jerde kvartirada 2 reket sünnetini okuyt. Peşimnin al emi musafir adamlarga taravih namazdagın sünnet emes da. Sebebi bular saparda жүргөндүгүнүн себебинен буларга farz namazlardagın жеңилдик болду. Эгерде мүмкүнчүлүгү болуп, мусапыр адам жаткан жери баягындай жайчылык, баягындай квартирада же гостиницада кенен боло турган болсо, ал эгерде 20 жыл, 30 жылдан бери таравих намазын каза кылбай окуп келе турган болсо, булардын таравих намаз окуганы жакшы болот. Жакшы кептеңизге Алла разы болсун. Рамазан айында ажыке дуалар кабыл боло турган ай деп билебиз, Кудай буйрса. Кандай дуа кылыш керек? Анын артынан эле ушу жыйынтыкта өзүңүз дагы элге каалоо жакшы тилектерди айтып кетсеңиз. Албетте бул өзү Рамазан айы, Курандын айы. Мына ушул Курандан кийин кунут, булар өзү бардыгы дуа. Анан ар бир таравихтен кийин мына дуаларды кылып атабыз. Албетте ар бир адам чын жүрөктөн Алла Таалага жалбарып дуа кыла турган болсо, man ruzika biduain lam yahrum minal ijabat deydi. Kim dua menen özünü ırыс kılantkan bolsa, al kabul bolboy kalbayt deydi. Sebebi Allah Taalamın dua jönündө özünün Kur'anda bergen uadası var eken. Ud'uni astajib lakum, menden suragla men жооп берейин депти. Ошон үчүн дуага капилет болбойлу. Албетте 30 күн кылган дуаларыбызды Алла Таалам ачка туруп, эң негизгиси iftar mezgilde bir 5 minut 10 minut kalganda kursağız bunanda açka turgan kezde kılgan dualarımız Allah Taalam tüs kabul kılattı. Oşon üçün men el jurtka ayta turgan sizlerden Ramazan ayında bergen zeketleringizlerde Allah Taalam berekesin bersin. Üşürlörüңүздүн bergen berekesin bersin. Anan oşonda öyle hayır sadakаңыздардын berip жаткан мына ооз ачырып жаткан iftarlarыңыздардын berekesin bersin. Oşonda öyle hayır sadaka fitirlerinizlerde Allah Taalam bardığın berekesini berip, uul, kız, bala çaka, nevre çevirlerinizler menen eki dünya baktılуу kündördü körüңүздөр. Muna ol alamda bolup atkan ahvaldardı Allah Taalam жеңилдетип, элибизге, журтубузга чын ден соолук, өмүр бакыт талай берген болсун. Allah Taalam bardığыңыздарга ibadattарыңыздарды кабыл кылсын деп кетмекчимин. Sizge tereң ыраазычылык билдиребиz. Allah разы болсун. Эми Allah разы болсо биздин ыраазычылык эч нерсеге арзыбайт экен. Дайыма дуада бирге бололу. Мага кулум алакан жайып суранса, мен суранган нерсесин бербей койдон уялам дейт экен Алла Таала. Ошондуктан бардык тилектериңиздер кабыл болсун, сүйүнчүңүздөр көп болсун, урматтуу көрөрмандар. Азыр бир чакан жарнама, андан кийин эртеңкиге чейин мен сиздер менен коштошом. Дагы бир нерсе, демөөрчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Аман болуңуздар, көрүшкөнчө. Ordo Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тоспо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер.